Туғандар, ассаламу алейкум. Өзгөндө дагы бир мансард тибинде курулган үй сатууга коюлуп жатат. Ушул үйдү бүгүн сиздерге обзорлоп кыска көрсөтүп беребиз. Үйдүн узун туурасы 7/11 мансард тибинде курулган. Жер аянты 7 сотук, бул кызыл китеп боюнча, фактически 8 сотук чыгат. Айланасы тосулган. Өзгөндөгү Прогресс конушунда жайгашкан Ош Бишкек чоң трассасына жакын туғандар. Келиңиздер. Мына чыкканда эле бул жерде мына арыктан суу өтүп турат. Азыр үйдө эч ким жашабайт. Бул болсо мына Прогресс конушундагы эң акыркы көчө болуп эсептелинет. Бул жак эми 3 көчөдөн Бишкек тарапка жүргөндө оң жакта Газпром, анан Дордой базары бар. Андан кыйла өтүп келе жатканда сол жакта кичине мечит, оң жакта чоң өтө сонун кооз мечит курулуп жатат. Ошол мечиттен өткөндө Төөлөс Ордо деген кафе чайхана бар. Ошол Төөлөс Ордонун тушунан эле Прогресске киресиздер дагы көчөнүн аягына чейин келип, тетиги жерден оң тарапка бурулуп, ушул жерге чейин келесиздер. Бул жерге келгенде мына кире бериште дарак өсүп турат. Бул жагы мына бурчка столбага чейин. Бул жагы мына бир катар айланып көрүңүздөр. Бүт кошуналардын үйлөрү, жаңы үйлөр, жаңы эл, жаңы конуш, беш кошкон эл туугандар. Жүрүңүздөр эми. Үйдү кирип сиздерге бир катар көрсөтүп берейин. Жер аянты 7 сотук. Бул жака мына киргенде оң жака убактылуу навес куруп койгон, көрүп турасыздар. Бул жактарына ушу очаккана, майда чүйданы курууга болот. Үйдүн аркасында 1,5 метр жер ташталган. Үй бышык кирпичтен курулган, мансард болгон. Биринчи кабаты ремонт болгон, экинчи кабаты ремонт боло элек. Бул жерге стяжка куюлган. Мында болсо тепкич болуп турат. Бул жагын болсо мына решетка тосмо менен тосмолоп койгон. Бул жерде прихожка. Кааласаңыздар бара кышкыга жабык кылып пластик менен тосуп койсоңуздар деле болот негизи. Анан эми чоң эшикти ачып киргенде азыр үйдө эч ким жашабайт. Үйдүн ээси өзү Казакстанда иштейт экен. Көп жылдан бери ошол жактабыз дейт. Үйдү салып койгон боюнча турат экен да. Бир аз эле ошо каникулдарда келип жашабаса үй жөн эле турат экен да. Киргенде мына караңыздар, бул жер эми коридор. Бул жака бурулуп, мына бул жагы бүт веранда болуп жасалып тур туугандар. Экинчи кабатка ушул жерден буралып, тепкич чыгат экен. Экинчи кабаты бирок бөлүнө элек. Экинчи кабатта ушу 2 бөлмө болот да. Орто коридор, анан оң жак, сол жакта 2 бөлмө кылса болот. Мына ал жака киргенде мында бир бөлмөсү бар. Бул эми зал, мейманкана, тойканасы туугандар, чоң бөлмө. Узун туурасы бир 6,5 4 да. Дубалы бүт обой болгон. Потологу натяжной болгон. Ал эми полу болсо ламинат болгон. Мына бул жүктөр көрпө төшөгүнө алып кетет, анан кээ бир эмеректери бүт калат туугандар. Анча-мынча техникаларында бүт калтырат. Анан бул жака киргенде бир чакан бөлмөсү бар. Бул эми отурган үй. Көрдүңүздөр, бул отурган үй. Биякта мына печкасы бар. Дубалдары боелгон, 2 терезеси бар. Анан бул жака киргенде бул спальный. Мында дагы 2 терезеси бар экен туугандар. Дубалдары бүт обой болгон, пардалары тартылган, мына мебелдердин баардыгы калат экен. Полу жанагы ДСПдан. Патологу дагы мына көрүп турасыздар, обой жабыштырылып, краскаланыптыр. Ушул туугандар, экинчи кабаты бүт элек, биринчи кабаты бүткөн. Келип эле кирип жашап турсаңыздар болот. Мына коридор, коридордун патологу да мына көрүп турасыздар, көк түстө натяжной тартылыптыр. Анан жердин калган бөлүгүнү бир катар сиздерге көрсөтүп коелу. Мына алдындагы кошуна менен орто сетка тосмо менен тосулган бул жагы. Анан төрү болсо наркы көчөдөгү кошунанын дубалына чейин мындайча айтканда. Бул жак төргө болсо ажаткана курулган, жакындатып көрсөтөбүз. Анан бул жагы мына, бул жака дагы убактылуу навес куруп койгон. Ушу үйгө улап эле до конца ажатканага чейин же төрдөн бери каратыппы сарай куруп койсо болот. Калган эми бактарак майда чүйдө кылып койсо, үйдүн алдына бул тарапка болсо стяжка куюп, же болбосо брусчатка басып, арка жасап койсо өтө сонун болот туугандар. Ушул эми колдон келишинче көрсөттүк. Прогресс бул жаңы конуш, Дордой базарына, Ош Бишкек трассасына мына бир эмес 2 мечитке, Төөлөс Ордого жакын, 3 көчөгө кафе, ресторан, устакана, дарыкана дегендей маркеттер бүт бардыгына жакын да. Бул жагы мына буягы Дарья билесиздер, Ушул туугандар, колдон келишинче көрсөттүк. Өстүрмөлөрүн жасаш керек, сырткы фасадын жасаш керек, анан экинчи кабатын бүтүрүш керек. Эгер жакса сүйлөшөсүздөр, мына чыкканда эле талдын оң жагында тетиги столба турган жерде кранттын точкасы бар экен, ошол жерден тартып келип эле бул жака таза сууну киргизип алса болот экен. Электр тогу дагы мына линия жакын экен, бул жерде столбадан тартып киргизишкен да.
Анда жыйынтыктайбыз. Видеого лайк басып, комментарий жазып бөлүшүп коюңуздар. Үйдүн баасы 5 миллион сом кеми бар. Мына ушул баа туугандар. 5 миллион сом кеми бар. 4 миллион сомго бирөөлөр сурап келген экен, бербептир. Эми биз тоголоктоп бир жакшы баага келишесиздер. 200 миң түшүп береби, 300 миң түшүп береби? Түшүп берет албетте. 5 миллион сом деп кое бер деди. Ошол бааны койдук туугандар. Көрүшкөнчө аманчылыкта учурашалы. Бар болуңуздар.